Söz Sami Hoca Miрланга берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Алмаз Акунжанович, аймакташуу боюнча эл ичинде өтө чоң талаш тартыштар пайда болуп жатат. Аны көрүп атасыздар, интернетке чейин чыгып атат. Аймакташуу боюнча жогорку кеңешке келеби же келбейби деген соол пайда болуп атат. Конституциянын 80-беренесинин 9-пунктунда жазылып турат. Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүнүн маселелерин карайт деп жазылып турат. Демек, жогорку кеңешке сөз келиш керек деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндө аймакташууда жергиликтүү бийлик эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай жатат. Элге барып жыйындар өткөн жок. Баягы эле 6-7 адамды топтоп документтерин долбоорго өткөрүп беришти. Бул өтө чекилик жана чийки. Жөн жаткан элге андай бүлүк салбаш керек деп ойлойм. Эгер биз экономия кыла турган болсок, анда тендерлерди кылбайлы. Мен бир нерсени айтып коеюн. Айылда бала бакчаларды бир баланын тамагы 18 сом болуп атат. 18 сом. 35 сомду ата эне берип атат. Картошканы тендер менен 35 сомдон 40 сомго чейин тендер менен сатып алып атат. Кошкордо, Жумгалда, Акталада картошка өсөт. Жергиликтүү эл өзүнүн картошкасын 15 сомдон 18 сомго сатып атат. Экономия кылсак ушул жерлерден карашыбыз керек. Үчүнчү нерсе, майыптар. Бүгүн майыптар соцзащитадан 6845 сом пенсия алып аткан. Ал майып жата бербейин деп, охранада иштеп же шоро сатып иштесе, түндүктөн чыгып калып атат дагы, аны соцзащитага өткөрүп атат. Соцзащитага өткөргөндө 6845 сом пенсия алган майып дароо 684 сомго пенсияга түшүп калып атат. Биз эми майыптын ырысын жеп дагы казынабызды толтурабызбы? Ушул маселелерди биз карашыбыз керек экен, урматтуу туугандар. Жогорудагы аймакташуу маселесин кылдаттык менен карабаса, аягы жакшы болбойт. Эл аралап келдик, ар бир айылга барып келдик. Аймакташуу боюнча элдин ою, пикири жакшы эмес. Жакшы эмес. Эл менен иштешип, туура түшүндүрүп, ошол аткарып бараткан жумуштун аягына кандай чыгабыз дегенди түшүндүрүш керек. Эл менен жергиликтүү бийлик иштеше албай атат. Түшүндүрүү иштер болгон жок. Ушуну жазып алсаңыз, аймакташуу боюнча. Мындан сырткары, өзүңүздөр көрүп атасыздар, пособия, жөлөк пул деген өтө чоң көйгөйлөрдү жаратып атат жергиликтүү элде. Ушул боюнча дагы маселе көтөрүшүбүз керек экен. Рахмат, кийинки сөз